Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, амансыңарбы? Эми YouTube кайрылуу жасабай коюнга туура келбей атат. Ага жүрөктөгү абийир да туура келбей атат. Биздин урматтуу генералыбыз Ташиев Камчы Кыдыршаевичке Кыргызстанга бир иш жасабаган инсандар чыгып, журналисттерге интервью берип, Бакиров Өмүрбек, Бекназаров, Айжигитов, Адилет Айтикеев, мен шуларды мен түшүнбөйм да, эмне иш жасады Кыргызстан үчүн? Эмне иш кылды ушулар Кыргызстанга? Баткенде тажик, өзбек, тажик, кыргыз урушунда, Коголаң урушунда Ташиевден башка ким турду ошол жерде? Дух болуп солдаттарга. Шулар барды ушу Бекназаровтар, ушу Бакировтар, ушул Айжигитов, Айтикеевке окшогондор бардыбы? Кадам басып барган эмес. Чек ара чечилип атканда 2010-жылы улуттар аралык уруш чыкканда ушул Ташиев Камчы Кыдыршаевич өзбек туугандарга дагы барып, кыргыз туугандар менен да сүйлөшүп, ымалага келтирип, эртерээк тынчтыкты алып келген ушу Ташиев Камчы Кыдыршаевич болгон. Бунун карапайым эл бардыгы жакшы билет. Карапайым эл буну колдоп алат. Колдойт учурда колдоп алат. Колдоп келген буга чейин. 2000-жылдан бери Ташиев Камчы Кыдыршаевич 7-силерге жардам берип, мечит салып, жол салып, спорт комплекс салып, үй жокторго үй салып берип, карапайым элге жардам берип келген ушул күнгө чейин. Эч жерде иштебеген учурда дагы, мамлекет иште болбогон учурда дагы бул ушул иштерди жасаган. Буну президентибиз Садыр Нуркожоевич өтө жакшы билет. Мен ушу Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевичти 2010-жылы Аксыга барганда Ата-Журт мекенчилик партиясы менен мен ушул эки инсанды жүрөгүм менен колдогом, азырга чейин колдойм да. 2010 Ата-Журт болду, 2015 Республика Ата-Журт болду, 2020 мекенчилик болду. 2021 президенттикке барды Садыр Нуркожоевич, ошону колдодук. Мен эч бир жакка болбостон ушул күнгө чейин ушул эки инсанды колдоп келем да. Анан кийин президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем да. Ушундогу Бекназаровго окшогон, Айжигитовго окшогон, Бакировго окшогон, Айтикеевге окшогондорго ушул Камчы Кыдыршаевич деп силетип, ушу коомчулукка жаман көрсөтүп, ушу сөздөрдү сүйлөп атат. Ушуларга бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле. Бирок карапайым эл алардын сөзүнө ишенбейт. Аларды билебиз биз. Бардыгын ушу каралып аткандар бардыгы кимдер бул? Миллионерлер, баягы коррупционерлер, бийликтен кеткендер ушу Ташиев аркылуу. Ушулар каралатып, жаман көрсөтүп элге. Ташиевдин кылган кызматы өтө чоң. Өтө чоң. Буну балайбыз биз. Анан ар кандай байларды журналистти чакырып алып, подкастта суроо берип, ар кандай туура келбеген суроолорду берип, Ташиевдин абийирине шек келтирип атасыңар. Кудай бар. Кудай бар. Ал эртеңки күнү Ташиев дагы ушундай азыр кара булут айланып турат Ташиевтерге. Ташиевтерден дагы неме кетет? Булут кетет, кара булут. Буларга да күн тиет. Күн тийгенде дагы катуу тиет. Мен 2017-жылы Садыр Нуркожоевич тиги келип атканда 25 мартта биз митингге барганбыз. Ошондо ушунчо бийликтин немесин көргөндө мен ушуну айткан элем. Кудай кааласа Жапаровторго дагы бийлик келет. Бийлик келгенде дагы катуу келет. Күн тиет, күн тийгенде катуу тиет деп мен ушуну айткан элем да. Күн тийди. 4 тарабан тийди Садыр Нуркожоевичтерге. Азыр ушул күн эртең Ташиевтерге да тийиши мүмкүн. Тиет. Бул элдин каалоосу, элдин немеси ушундай. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди 2019-жылы апрелдин 28-29-33 күн
митингге чыгып иштиактоо үчүн жаңы жагдайлар боюнча иш ачылганда биз ушул жерде турганбыз. 2020 жылы 2 март беле Удая митингиге барганмын өзүм балдар менен. 2017 жылы 25 мартта барганбыз. Анан кийин Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич ушундай бир Кыргызстан үчүн күйбөгөн инсандар, Кыргызстан үчүн бир иш жасабаган инсандар Ташиев азылып атса, чекеде карап турганга туура келбеди. Сиздер экөөңүздөр Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич менен экөөңөр бир инсан деп эсептейм. Себеби сизди камалып жатканыңызда да бир жаныңыз Ташиев эле калган. Башка эч ким калган. Азыр жаныңызда тургандардын бири да жок болгон. Бир Ташиев болгон. Ташиев сиздин ысыңызга, сууңузга күйгөн Ташиев болгон. Бирок азыркы күндө Ташиевтерге мындай каралоолуу болуп атканда сиз жөн карап отурганыңыз менге мындай туура келбей атат да. Мен эле эмес, мындай карапайым элге да ар кандай суроолор жаратып атат да. Ошолго байланыштуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздердин сураныч карапайым инсан катары. Ошол Ташиевди каралап аткан инсандарга кичине бир чектөө киргизип, кичине бир мыйзам чегинде жоопко тартып, мындай кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Карапайым эл дагы сизге дагы ишеним артып калмак. Себеби Ташиевдин ушул күнгө чейинки кылган кызматы, 5 жыл ичиндеги күнү түнү кылган кызматы дана көрүнүп турат, кандай ишти жасаганын. Могу сүйлөп аткандын бири дагы бир Кыргызстан үчүн иш жасаган эмес. Мен билбеймин. Адахан Кимсамбаев да сүйлөп атат. Ал деле кыйратып бир иш жасаганын мен уккан эмесмин, билбейм кандай болгонун. Ошого мындагыл Ташиевди Садыр Нуркожоевич экөөңүздөр менен колдоп келгем ушул күнгө чейин, 2010 баштап. Дагы колдойбуз, Кудай кааласа насип кылсын иншаллах. Ташиевди каралап аткандарга кичине бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле. Сиздин сураныч.